Бул жылы биз 54 иликтөө жүргүздүк. Дээрлик ар биринде адамдар мындай деп ишенишкен. Биздин батирде эч кандай проблема жок, баары жакшы. Кеч болуп калганга чейин алар акчадан айрылам деп эч качан ойлогон эмес. Жарыксыз, газсыз жашайм деп ойлошкон эмес. Батирим юридикалык жактан жок болуп калат деген ой эч качан аларга келген эмес. Бул чыгарылыш жылдын жыйынтыгы. Эгер батир сатып алууну пландап жатсаңыз, бул видео сизге жылдарды жана миллиондорду сактап калышы мүмкүн. Анда эмесе акырына чейин бул видеону көрүңүздөр. Bir жылдын ичинде ОСК компаниясы иш жүргүзүп жатып, биз бир гана элдерге юридикалык жактан батирлерди издеп алып бергенден тышкары биз эки тарапка иштедик. Экинчи тарап ким деп ойлойсуздар? Бул курулуш компаниялар. Сиздер эгерде билсеңиздер, ОСК компаниясы бүгүнкү күндө мыйзамдуу жана эч кандай курулуш компанияга кызмат көрсөтпөйт. Бирок анткени менен биз курулуш компанияларга кардарларды алып барып, документацияларын көрсөтүп, иликтеп берип, ошолорго биз кардарларды алып келебиз. Кандай деп ойлойсуздар? Канча сумма быйыл биз курулуш компанияларга алып келдик? Отчетубуз боюнча бүгүнкү күндө биз 1 миллиард 666 миллион сом курулуш компанияларга кардарлардын акчаларын алып келиптирбиз. Элестетиңиздер, бул канча деген сумма. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошол курулуш компанияларынын куруу иштери жакшы кетип жатат. Документация жагынан кызыл китеп менен куруп жаткан курулуш компаниялар. Бул жылы биз 120 жаңы турак жай комплекстерин текшердик. Бир эле курулуш компания бир жылда бир эмес эки объектти старт кылып, сатып баштап, куруп баштаган объекттер болду. Ошолордун ичинен эски объекттердин ортолорунан, курулуш компаниялар иштеп жаткандардын астынан 120 жаңы курулуп жаткан жаңы объекттерди биздин юристтер текшерип, биздин базага коштук. Жана биз бир жылдын ичинде 15 000 кардарга консультация бердик. Элестетиңиздер, бул бизге ар күнү чалган кардарлар, ушул курулуш компанияны үй алсам болобу, ушундай документтин кайсыл жагын текшерсем болот, кандай чек-листтериңиздер бар деп кайрылган бүгүнкү күндө Бишкектен алам деген кардарлардын баардыгы. Бул биз үчүн жөн эле сан эмес. Бул биздин бүгүнкү күндө кыргыз элибиздин юридикалык жактан, курулуш жактан деңгээлинин өскөнү жөнүндө билдирет деген ойдобуз. Эмнеге дегенде, мурун эгерде кардарлар баары эле курулуш компанияга ишенип, сонун экен турак жай комплексти эле алып албастан, азыркы күндө юридикалык жактан текшерип, документациясын текшерип, бүгүнкү күндө курулуш министрлигинден документтериңер барбы деген суроолорду берүү ыкмасын көтөрүп, бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлктү ачык айдуун кылганды иштеп жатабыз. Бул жылы биздин канал 54 иликтөө жүргүзүп, 4 миллиондон ашык көрүү топтоду. Бирок бул жөн гана сандар эмес. Бул жарнамага ишенип, курулуш компанияларга ишенип, менеджерлердин сөзүнө ишенип, алданып калган реалдуу адамдар. Бул чыгарылышта биз көрсөтөбүз. Адамдар акчасын кайсы жерден жоготуп жатат, кайсы документтерин текшербей алууда жана эмне үчүн үй дээрлик даяр деген сөз көп учурда жылдарга созулган көйгөйлөр менен бүтөт. Бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Бул сиздердин акчаңыздарды 2026 жылы сактайт. Биринчи тузак бул документтер. Ооба, мен сиздерге айтып кеткендей эле, көбү бүгүнкү күндө документацияларды карап атышат, бирок карабагандар толтура. Биринчиде, сиздер курулуш компаниянын офисине келгенде, сиздер бүгүнкү күндө алардын офисине киргенде сулуу, сопсонун жаш кыздар жана балдар иштешет, күлүп, жаркырап турушат. Анан киргенден кийин эле сиздер ошол курулуп жаткан макетти көрүп эле, вау, ушул үй сонун болот, ушундай болот, чекесинде, айланасында жашылча болот дегенди көрүп алып эле, силер документацияга карабай алып алганыңыздар бул эң биринчи ката. Эмнеге дегенде, сиздер ошол курулуш компаниянын офисине баргандан кийин сиздер кайсыл документтерди юридикалык жактан сураш экендигини билбейсиздер. Анткени ал документтер жыл сайын өзгөрүп турушу мүмкүн. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, bizde Министерство строительства болуп калган, курулуш министрлиги, ал жакта жаңы ыкмалар, өзгөрүүлөр кирет. Көбүнчө биздин кыргыздар баягы уялганыбызданбы, же болбосо ал биздин байкебиз бул курулуш компанияга алып келген, же болбосо таанышыбыз алып келген, ошонун кичине уялып баягы документациялардын аттарын билбей сурабай коюп, биз ошол тузакка
иринебиз. Бирок ошол эле убактан ушул нерселерге карап туруп акчаларды төлөп алгандан кийин гана биз оозубузду ачып, бул жакта мындай проблема бар экен го деп оозубуз чоң ачылган бойдон Алла Таалага тобокелчиликти калтырып отуруп калабыз. Экинчи тузак. Бүгүнкү күндө биз үй сатып алууда рассрочканы карайбыз, ипотеканы карайбыз. Жана бүгүнкү күндө батирлер түшүп жатат, же болбосо көтөрүп жатат деген баягы биз ошол маалыматтарды көрүп отуруп, биз жылдан жылга үй сатып алуу чечимини аркага жылдыра беребиз дагы. Өзүңүздөр билгендей, билинбеген менен баалар түшүшү мүмкүн, коррекция болушу мүмкүн, кайра көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Эгерде сиздер бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлктө иштебей аткан болсоңуздар, же болбосо кыймылсыз мүлктө иштеп жаткан тууган адисиңиздер же болбосо юристтер жок болсо, ал чечимди кабыл алуу үчүн сиздер эксперттерге кайрылуу керектигин биз көбүбүз билбейбиз. Ошондуктан баягы коркунуч сезимибиз менен үй сатып алуу чечимини жылдыра беребиз, анан жылдыра берип үйүбүз жок, баалардын баардыгы кымбат, азыр алайлы десек кайра акчабыз жетпей эле жүрө беребиз. Же болбосо баягы документациясын текшере эле курулуш компаниялар бул акыркы квартира эң арзан баада сизге берип жатабыз. Эгер бүгүн договор түзбөсөңүз бул квартира калбайт деген тузактарга түшүп, ошол туура эмес чечим кабыл алып, башка эле локациядан бүгүнкү күндө өспөгөн локация болушу мүмкүн, же болбосо ал жакта бүгүнкү инфраструктура өсө элек жактан ошол арзан экен деген ой менен алып алган бүгүнкү күндө учурлар болуп жатат. Үчүнчү тузак бул бүткөн үйлөрдү ремонт менен сонгоп жасалган үйлөр. Бирок барсаң, бул үйлөр эксплуатацияга өткөн эмес. Бул деген эмнени билдирет? Договор долевого участия менен гана сатылып аткан үйлөр. Бул үйлөрдүн тышынан келсең, үйлөр жаркыраган, бүткөн болот, бирок ичиндеги бүтпөгөн документациясы калган болот. Мисалы, үй толук кандуу өтүп, сиздерге сатып алуу келишим өтүш үчүн анын үчүн бул объекттин паспорт объектиси болуш керек, жана батирлердин бирден техпаспорттары болушу керек. Көбүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө ДДУ менен саткан курулуш компаниялар, же болбосо ДДУ менен саткан менчик адамдар көп. Анан ошол квартираларды алып алгандан кийин баягы нотариустан катталбаган договорлор болуп калышы мүмкүн. Алардын баягы карыздары, налоговыйдан пайдалар чыгып калып, ошол үйлөр эксплуатацияга берилбей, азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, курулуш министрлиги барып, ошол документацияларын түзөп, электричество жетпеген болсо, ошо 5 жылдан бери электричествосын коммерческий төлөп жаткандагыларды кошуп отуруп, зорго ошол үйлөрдү эксплуатацияга берип жатат. Бунун кандай бүгүнкү күндө тузагы, жаман жагы бар. Сиздер коммерциялык жактан акча төлөп калышыңыздар мүмкүн. Ал жакка газ кирбей калышы мүмкүн. Ошондой, мындай айтканда, некачественный үй сатып алып калышыңыздар мүмкүн. Бүткөн эле болсо үй, бул бүттү, долгострой деген нерсе жок, значит, эч кандай проблемасы жок да деген ой болбош керек. Ар бир үйдүн өзүнүн этабында отдельный документациясын карап, текшерип чыгыш керек. Мен айтып берген нерселер бул жөн эле теория эмес, бул реалдуу адамдар, реалдуу бүткөн үйлөр, бирок проблемасы менен бүгүнкү күндө турган туракчайлар. Достор, эгерде сиздер курулуш компаниядан үй алгыңыздар келип жаткан болсо, бирок бүгүнкү күндө Бишкектин рыногуна кантип аламын, кайсыл документтерди текшерем, кайсыл застройщикке ишенсем болот, кайсыл застройщикке акчамды берсем болот деген ойлор менен үй албай жаткан болсоңуздар, анда биздин ОСК компаниябызга кайрылыңыздар. Биз сиздерге курулуш компанияны тандап, юридикалык жактан текшерип, сиздерди үй алуу келишимин түзгөнгө чейин жардам беребиз. Бардык маалыматтар ушул номерлерде. Бул жерде үй турат, эл жашайт, бирок эксплуатацияга берилген эмес. Куруучу мам курулушка карыз. Натыйжада тургундар жарык үчүн коммерциялык тариф менен бүгүнкү күндө акчасын төлөп жатышат. Бул куруучунун катасы. Бирок анын баасын эл төлөп жатат. Экинчи кейс. Үйдү 2021 жылы беребиз дешкен, азыр 2025 жыл үй берилген эмес. Чатырлар агат, убада кылынган шарттар макеттерде эле калган, эл жашап жарык үчүн коммерциялык тариф менен төлөп келет. Үчүнчү кейс болсо, бул үйгө 4 жыл болду. Газ жок, жарык үзүлгүч жок, лифт иштебейт, жарык үчүн карыз 3 миллион сомдон ашык. Бул үйдө адамдар жашайбыз деп батир сатып алышкан, бирок бүгүнкү күндө жакшы жашай алышпай атат. Кош сатуу, бир эле батирди 2-3 адамга сатып салышкан.
жер боюнча сот иштери, канализация жагынан жок үйлөр, бир батир бир нече жолу сатылган учурлар бул өзгөчө эмес, бул жөн эле мошенниктардын системасы болуп калды. Биринчи ката акча бердиңиз, батир сиздики эмес. Эгер сизде бүгүн келишим госрегистрден катталган эмес болсо. Экинчи ката менеджердин сөзү юридикалык күчкө ээ эмес, документи жок, бул жок болуп эсептелинет. Үчүнчүсү бул куруучунун өткөн тарыхы ар бир рендердеги маанилүү. Төртүнчү ката техникалык шартсыз үй, бул туракча эмес. Сиз курулушта жашап жатасыз. Бешинчи ката стратегиясы сатып алуу, максатсыз батир, бул актив эмес, ал жөн эле көйгөй. Бул жылы мен бир нерсени так түшүндүм. Эң кымбат батир текшерүүсүз алынган батир. Анткени анын баасын акча менен эле эмес, өмүр жылдары менен элдер төлөшөт. Кийинки жылы мындай окуялар аз болот деген ойдобуз. ОСК компаниясы бүгүнкү күндө курулуш компанияларга каршы иштөөдө эмес. Бүгүнкү күндө биз кыймылсыз мүлк базарынын таза болушунда, ушул рынокто бүгүнкү күндө элдер кыймылсыз мүлктү туура сатып алып, үйлөрүнө кирүү баатында иштеп жатабыз. Ошондуктан жоопкерчиликтүү курулуш компаниялар биздин кардарларды документация жагынан көрсөтүп, өзүнө тарта алышты. Анан дагы бир сиздерге айтып кетчү нерсебиз, 2025 жылы биз дагы кыймылсыз мүлк агенттигин ачтык. Бүгүнкү күндө ал жерде 10 далдалчы иштеп жатышат. Бул адамдар сиздер эгерде башка мамлекетте болуп жаткан болсоңуздар, кимге ишенип, кантип үйүмдү сатсам болот, ошол үйүмдү кантип чоңойтсом болот, ошого бизге ким жардам берет деген ойлоруңуздар бар болсо, анда сиз бүгүн биздин ачык бүтүм агенттигибизге кайрылсаңыздар болот. Биз ал жерде сиздерге сатуудан мурун бүгүнкү күндө базар баасы кандай болуп жатат, бул батириңизди саткандан кийин кандай батир ала аласыздар, кантип кыймылсыз мүлкүңүздү көбөйтсөңүздөр болот. Ошол жактан деле биз кызматтарыбызды иштеп чыгып, ошол жактан иштеп баштадык. 2026 жылы биз иликтөөлөрүбүздү уланта беребиз. Сиздерге бүгүнкү күндө жалпак тил менен, сиздерге түшүнүктүү юридикалык жактагы сөздөрдү сизге түшүнүктүү боло турган тил менен жеткирүүгө аракет жасап, өзүбүздүн ишибизди алып бара беребиз. А сиздерден биз бир гана колдооңуздарды күтөбүз. Достор, бул биздин 2025 жылдын акыркы чыгарылышы. Сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетебиз. 2026 жылы эгерде сиздерде кыймылсыз мүлк дагы деле жок болсо, сиздердин кыймылсыз мүлктүү болушуңуздарды каалап кетет элем. Ошол алууда биз сиздер менен чечим кабыл алганга даярбыз жана биздин компаниябыз сиздерге юридикалык жактан коштоону, эгерде үй сатыш керек болсо сатканды, алыш керек болсо алганга жардам бергенге жана кызмат кылганга даярбыз. Биздин каналга катталыңыздар. Бул жылы мен үчүн деле эң кыйын жыл болду сиздер менен YouTube каналды алып барышка. Эндиги жылы кыргызчамды сонун кылып, курчтатып, тилим поздой болуп сүйлөгөнгө жана юридикалык жактан сиздерге ошол кыйын сөздөрдү жалпак тил менен жеткиргенге аракет жасаймын. 2026 жылда көрүшкөнчө катталыңыздар, лайктарды басыңыздар. Менин 2025 жылдагы кайсыл чыгарылышым сизге жакты, ошону жазып кетиңиздер. Сиздер менен биз ОСК компаниясы.